Каракол шаарында айымдардын такси кызматы жакын арадан бери иштеп келет. Анын негиздөөчүсү Дамира Курманова 1963 жылы Балыкчы шаарында төрөлүп өсүп, мектепти аяктаган соң жогорку окуу жайга тапшырат. Ал кезде Фрунзе шаарында Пириал деген окуу жай ачылганда, педагогический институт русского языка и литературы. Анан ошо жаңылыкты угуп алып эле мен 80-жылы 10-классты бүтүп ошол жака тапшырдым. Мына жакында эле Фрунзе Бишкекке барып келдик. Ушу группалаштар менен жолугуу болду. Аяштарым, группалаштарым болуп 60 жылдык барып келдик. 1985 жылы окуу жайды бүтүрүп, кайра ата-энесинин жанына Балыкчы шаарына келип, комсомолдук уюмдун секретары болуп, андан кийин орус тили жана адабияты мугалими болуп 20 жыл эмгектенет. Ал эми үй бүлөлүк абалы. Жолдошум каза болуп калган. Менин 2 уулум, 2 кызым бар. Анан 9 неберем бар. Дагы буюрса болот. Кичүү уулум үйлөнүлүк. Ал Якутскиде иштейт. Келсе буюрса үйлөнтүп, анан ушу кичүү келиним да жакшы келин алса экен деп үмүттөмүн. Анткени 2 күйөө алам, 1 келиним бар. Абдан жакшы бүлөлөрүм бар. Жаңы эле 2 кишилигим болду. Өз алдынча жашайбыз деп. Бирок болбой эле тиги шылтоолоп ушу неберелерди сагынганда эле шылтоолоп бир эмес калп-калптыр деп эле жеткизиш болду эле. Ошондон үйүндө эле жүрөм. 2 күндөн бери ошолордукун эле жатып атам. Ошол кездерде мугалимдик маянага 4 баланы багышуу оор болуп, 2002 жылы Каракол шаарына көчүп келип, базарда жер жемиш сатуу менен алектенет. Сабаттуу адам катары бир офисный жумуш издеп көрсөм, мен уже андайга жарабайт экенмин, жашым жарабайт экен. Ошон үчүн эмне ачсам деп ойлонуп, элге пайдалуу эмне кылсам деп ойлонуп атып Анан Караколдогу таксилердин бирине кирип иштеп баштаган. Ал жерде мырзалардын арасында жалгыз айым болгон. Таксовать этип жүрүп, байкадым да, ушу аял за рулем жүргөн, рулда жүргөн аялдар өтө көп экен, жаш келиндер, аялдар көп экен. Ошо бир бригада кылып мен деген аялдардын таксисин ачсам болот экен деп ойго кеттим да. Анан 3-4 ай спонсор издеп жүрдүм. Ар кимге предлагать этип, сунуш кылып, эми менде көбүрөөк акча жок, мындай ачкыдайчы. Башкача бир жаңылык киргизгим келди да ушу Каракол шаарына. Ошентип ойлогон ой да ишке ашып, Каракол шаарындагы Даткайым аттуу айымдардын такси кызматы ачылды. Ушундай айымдардын ачып атабыз десе, мен аябай сүйүндүм. Потому что у меня 4 детей, и они на занятия ездят, на английский. Булар дагы энелер да. Аябай сүйүндүм. Именно айымдар айдайт десе, и ошондон бери эле ушу эжелер чакырганга аракет кылам, потому что я эркектерден суроону мало ли что эми шек санайсың да, я же мать. Кыздарымды, балдарымды я сейчас вот стараюсь ушу машина менен салганга. Көбүнчө бизге деген заказылганы бала бакчага жеткизиш керек, балдарды мектепке жеткизиш керек, 1-класстарды биз деген 1-класста окуган окуучуларды биз жеткизип, ата-энеси жок эле, ата-энеси салып берет, биз абдан ишеничсиз болуп атпайбыз женское такси. Ишеничсиз болуп атпайбыз. Жеткизип, анан кайра сабак бүткөн учурда 3-4 сабак бүткөн учурда барып мугалим уже бизге берет да. Ошондой эле бала бакчага дагы алып барып воспитательдер менен көрүштүрүп коет ата-энелерчи. Биз алып барып киргизбейбиз группасына. Тайпа деп коебу, группасына киргизбейбиз, анан кийин кайра кечинде алып кетебиз. Официант болуп иштеген кыздар кечинде кеч чыгышат. Анан биз деген башында 9га чейин иштеп жүргөнбүз. Анан азыр 1-2 кызым түнкү 12-1ге чейин иштеп атат. Ошон үчүн коркпой эле бизге кайрылып турса, ошо кафеден алып кетишет да. Бул таксиде иштеген айымдардын иштөө графики эркин, өздөрүнүн машиналары менен ылайыктуу учурда чыгып иштешет. Мен бул таксиге реклама боюнча киргем. Дамира эже рекламага берип, ушундай жалаң женский такси дегеннен киргем да. Бизге деген правасы бар, машинасы жок, машинага жетпей жүргөн, материалдык жактан мүмкүн болбогондор көп экен да. Ушу бир бензин азыраак ичкен, бир кичинекей эле өтө кымбат эмес малолитражкадан 5 сурайын деп ойлоп жүргөм да. Ушу президентибизге жолуксам колдоп берет го деп ойлойм. Күнүнө 30-40 буйрутма алып, кээ бир учурда машинабыз жетишпей калып жатат дейт. Даткайым деп зел ачып алганбыз. Анан приложение менен мындай приложение менен сүйлөйбүз. Ушинтип эле сүйлөйбүз, заказ берет, диспетчер заказды берет, общий. Кызым борги фишка, бу визиткаларды, буклеттерди чыгарып беришти. Бир 1000 деген визитка тараттык, элден көп тарабай атат. Инстаграмга реклама беришкен.
ал деле бир күн 2 күн көрсөтүп эле көрсөтпөйт экен. Ана мага ушул жарыялап элдерге көбүрөөк таратканга аябай жардам керек болуп атат да. Суроо жаралат болуш керек элдерчи. Башка эркек таксисттер кандай көрүп атат депчи. Бизди мына конкурент катары көрсөткөн да. Ушуларга как будто мен биз клиенттин баарын ала алчудай болупчу. Ал каалоочудан да, каалоодон ар бир адамдын өзүнүн каалоосунан биздин таксиске муктаж болгон өзүнчө клиенттер бар. Мисалы, жаш келиндер, анан жоолчандар, балалуулар. Эми женский таксиге оюбуз түз эле. Аялдар бар, кээ бирөө жакшы айдашат, кээ бирөө начар айдашат. Главное жакшы айдашса эле болду. Правиланы бузбай. Жакшы айдашса эле үй бүлөсүн баксын, балдарын баксын, алар деле жыргагандан чыкпай эле да. Ошол көз карашыбыз түз эле. Талыкпаган эмгекти жакшы көрүп, үйдө жөн отура албайм деген Дамир эже ар дайым эмгек жаатында изденүү жолунда. Келдиме дагы борсок жасап, экөөбүз жөн отурбай, кышкысын үйдө отуруп калганда борсок жасап, мен машинаны айдап алып, борсокторду шаарды кыдырып, магазиндерге өткөзчүбүз. Азыр эми келиним жасайт. Кайсы дүкөндө заказ болуп калса, мен жеткизип берем. Анан ошо шылтоосу менен эле барып калам. Азыр барып, ошол жака деле баралы, мен эле барып. Эмгекчинин эмгеги байлык, билимдүүнүн пикири байлык дегендей эмгектен талыкпаган мугалим эжебизге ийгилик каалайбыз. Чолпон Мырзалиева, телерадиокомпания «Волна Иссык-Куля».